Анткени кыяматка барганда биринчи бизден Кудай Таала намаз жөнүндө сурайт. Эгер намаздан өтө турган болсоң, калганга кезек келет. Эгер намаз өтпөй турган болсоң, калган кезеги жок. Көп адамдар намаз окубайт, бирок жакшы кишилер бар да. Орозо тутат, зекет берет, кембагалдарга жардам берет, жалган айтпайт, жакшы сүйлөйт, кичипейил. Бирок Кудайдын тагдыры ушундай экен, Кудайдын калыгы ушундай экен. Биринчи пендем сенден намазды сурайм. Эгерде намаз жок болгон болсо, калганын сурабайм дейт. Ошон үчүн урматтуу бүктүү карым, кылган эмгекке биз күйүшүбүз керек сөзсүз түрдө. Кээ бир адамдар намаз окушпайт, лекцияларды угуп коет, башка калат, мен жакшы көрөм сизди баланты күн деп айта беришет да. Мени жакшы көрбөсөң, сен биринчи өзүңү жакшы көр деш керек. Кандай өзүңү жакшы көр дегени, сен өзүңө күй. Анткени кыяматка барганда кылып аткан иштериңдин бардыгы кабыл болбой калышы мүмкүн, намаз жок болгон себептен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, намазга сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Кээде өмүр бою кычалат болосуң. Шунда жашообузду чуу, бияктан булар, тияктан тигилер. Шундай тоюп кетейин дейсиң. Анан бирок жүрөгүңдө менде Аллага болгон махаббат бар, сүйүү бар. Менде пайгамбарга болгон сүйүү бар деген жакшы сезим келгенде, кадимкиде жанагынын бардыгы кысылашыңан келбей калат. Дүйнөнү сел алса, чулдукта кайгы жок экен. Чулдук деген эмне? Суу, өрдөктүн бир түрү. Чулдук деген чакан өрдөк да, дүйнө суу каптап кетсе, буга баары бир экен аксакал. Анткени ушунда сүзүп жүрө берет экен да бугачы. Ошол сыяктуу, эгерде жүрөгүңүздө Аллага болгон махаббат болсо, пайгамбарга махаббат болсо, калганы кызылашка келип койбойт экен, урматтуу.